Құмтөрдөн 1% бизге түшөт. Ошо 1%бизди өтө аздык кылып, атат ошону 2% кылып берсеңиз, биз көп маселелерибизди өзүбүз эле чечип турат элек. Ысык көл өнүктүрүү фонду 2%га көтөрүп бериңиз дейт. Эми көлдүктөр Кудайга тобо дегиле эми. Андай башка областтарда жок, андай даже фонд жок керек болсо. Жакшы эле болуп атат да мынакей. Мисалы азыр мен текшерүү иштерин жүргүздүрүп атам. Акыркы 10 жылдан беркисин текшергиле деп. Ошол фондко түшкөн миллиарддардын бардыгы эч бир пайдасы жок, желип, уурдалып кеткен. Алган бир долбоорго, ал долбоор фондто отургандын таанышы болгон бир мекеме, утуп алган мекеме. Утуп алды, мектеп салат дейт, бир күрөгү жок. Анан субподрядка берет, ал аягына чейин салбайт да. Анткени толук берген жок акчасын. Мына ошондуп токтоп турган объектилер көп. Мен ошонун бардыгын ревизия кылдыртып, азыр текшертип атамын. Бул боюнча чара көрөбүз. Муурдалган акчалардын бардыгын кайра кайтартабыз. Эгер ошону ушул эле азыркы эле түшүп аткан фондко түшүп аткан 1%-иңерди мындай пайдалуу колдонсоңор, тим эле ысык көлдү гүлдөтүп ийсеңер болот. Анан дагы дей берсеңер, 99%-ын которуп берсек деле баары бир адам баласы пендечилик кылабыз.